Саламатсыңарбы балдар? Мен силердин практикант мугалимиңер Алибаева Жумагүл. Бүгүнкү биздин тарбиялык саатыбыздын темасы Манас кыргыз рухунун туу чокусу. Сабактын максаттары: окуучулар Манас эпосу тууралуу кеңири маалымат алышат, Манастын 7 осуятын кайталашат жана маанисин билишет, Манас эпосу жөнүндө кызыктуу факттарды билишет. Манас эпосу кыргыз элинин басып өткөн тарыхый жолун чагылдырган эпикалык чыгармасы. Кыргыз элинин дүйнөлүк маданият казынасына кошкон эң зор салымы. Эпостун баш каарманы Манас Баатыр. Манас эпосу кыргыз элинин кылымдарды карыткан тарыхынын алтын казынасы. Бул чыгарма элибиздин руханий табылгаларын, алгылыктууларын, басып өткөн тарыхый жолунун орчундуу окуяларын чогултуп, укумдан тукумга өтүп келген улуу мурасы, улуттук сыймыгы болуп эсептелет балдар. Манас эпосу дүйнөдө теңдешсиз зор көлөмдүү көркөм чыгарма. Ал 500.553 ыр сабынан турат. Манас эпосунан кыргыз элинин согуштардагы абалы менен катар, жай турмуштагы жашоосу жөнүндө өтө бай жана так маалыматтарды билүүгө болот. Элдин жай турмушу согуштар ортосундагы окуяларда айтылуу менен гана чектелбейт. Эпоска элдин абалын, жашоо шартын, үрп-адатын, дүйнөгө карата болгон философиясын чагылдырган көлөмдүү эпизоддор өтө арбын кездешет. Эпостон кыргыз элинин турмушунун бардык тармактарын камтыган ак менен кара, өмүр өлүм, жакшылык жамандык, пайда зыян жөнүндөгү философиялык ой толгоолорун билүүгө болот. Элибиздин ишенимдери, жүрүш-туруш нормалары, эл аралык мамилелери, жаратылыш, коом, география, медицина жана башка жөнүндөгү билимдерди да эпоста кеңири чагылдырылган. Манас эпосу зор көлөмдүү, узак убакыт оз жүзүндө гана жашап келгендиктен, анын өзгөрүүсүз сакталган тексти жок. Эпостун мазмуну, ыр-саптары устатынан шакиртке, бир муундан экинчи муунга өткөндө өзгөрүүлөргө учураган. Ошондон келип, эпостун түрдүү варианттары жаралган. Азыркы мезгилде Манас эпосунун негизги бөлүмдөрү кагаз бетине түшүрүлгөн жана анын 70тен ашуун варианттары белгилүү. Манастын 7 осуяты. Биринчиси — эл журттун ажырагыс биримдиги жана бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгарган ички биримдиги. Мааниси: элдин ынтымагы, бөлүнбөй биргелешип иш кылсак, баарын жеңебиз, каалаган кыйынчылыктарга чыдайбыз. Экинчиси — улуттар аралык ынтымак, достук жана кызматташтык. Мааниси: башка элдер, улуттар менен жакшы мамиледе болуу, кызматташуу, өнөктөшүү. Үчүнчүсү — улуттук ар-намыс жана атуулдук ариет. Мааниси: ар бир жаран патриот болуусу, ата мекен алдындагы милдетин сезе билүүсү, инсан катары мекенин жана өзүн сыйлоо. Төртүнчүсү — арыбас мээнет, алдыңкы өнөр, билим аркылуу бакубат дөөлөткө умтулуу. Мааниси: эмгек, акыл-эс, билим аркылуу жакшы жашоо жолунда басуу, жалкоолуктан, жаман адаттардан арылуу. Бешинчиси — гуманизм, айкөлдүк, кечиримдүүлүк. Мааниси: ички жан дүйнөнү байытып, акылдуу, адилеттүү, тажрыйбалуу, көптү билген көсөмөн адам болуу. Алтынчысы — табият менен таттуу мамиледе болуу, жаратылышты коргоо, ага аяр мамиле жасоо, жаратылышка ысыраптык мамиле жасабоо, ар бир өсүмдүк, ар бир жандыктын маанисин билүү. Жетинчиси — кыргыз мамлекеттүүлүгүн чындоо жана аны көздүн карегиндей сактоо. Мааниси: эркек же аял болобу, мекенибизди өнүктүрүүгө салым кошуу, душмандардан сактоо, ата журт, кичи мекен, үй-бүлө, мунун баары мекенибиз экенин түшүнө билүү. Кыргыз элинин улуу манасчылары: Тыныбек Жапый уулу, Саякбай Каралаев, Жусуп Мамай жана Сагынбай Орозбак уулу жана башкалар. Арбак дарыган процесс. Бул манасчылыкты аркалагандардын кабылдоосунда өң түш түрүндө болот. Манас эпосун айткандардын дээрлик бардыгы арбак даруу процессинен өтүп, бир катар буга түшүндө
бир катарлары өңүндө кабылган. Ошондон кийин гана алар бул өнөргө баш оту менен кирет. Бул манасчылык өнөрдү коштогон негизги көрүнүштөрдүн бири катары болуп эсептелет. Жерлерде Манас жазуусунун кездешүүсү. Кытайда Манас шаары, Манас булагы, Японияда Симетей шаары, Испанияда Манас кездешүүсү. Кытайда Манас шаары, Манас булагы, Японияда Симетей шаары, Испанияда Манас шаары, Казакстанда Манас жайлоосу, Кореяда Манас чокусу, Венгрияда Манас айылы бар. Ааламга аты кеткен Манас аны жараткан кыргыз эли кандай гана бактылуу. Бул саптар аскада калган аңчынын ыйы деп аталган улуу жазуучу Чыңгыз Айтматовдун китебинде айтылат. Эпоста 600дөн ашуун каарман сүрөттөлөт. Манас эпопеясында 40 чородон тарта эсептегенде, бери дегенде эле 600дөн ашуун каарман катышат. Эң көп образ Сагынбай Орозбаковдун вариантында айтылат. Ал эми жер суу аттары 800гө чукул. Манас эпосундай көлөмдүү чыгарма дүйнөдө жок. Көлөмү жагынан тең келе алган эпос азыркыга чейин кезиге элек. Дүйнөдөгү баардык эпостарды чогултуп келгенде да бир эле Саякбай Каралаевдин айткан вариантынын көлөмүнө жетпейт. Манас эпосу көп тилге которулган. Окумуштуулардын айтымында дүйнөдөгү ири делгендердин ичинен араб жана испан тилинен башка негизги тилдердин баарына которулган. Алар орус, кытай, англис, немис, француз, япон, фарс, монгол, чех, болгар, венгер, уйгур, казак, өзбек сыяктуу бир топ тилдер. Манас эпосу дүйнөлүк мурастардын катарында турат. Манас эпосунун 3 жылдыгын ЮНЕСКОнун материалдык эмес маданий мурастар тизмесине Кыргызстандын атынан катталган. Мынакей балдар, сабагыбыз аягына чыгып баратат. Силерге үйгө тапшырма өз тандооңор менен жогоруда айтылган манасчылардын өмүр баянын айтып берүү. Саламатта калгыла балдар. Көрүшкөнчө.